Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта белгілі кинорежиссер, кинодраматург, киносценарист Эрнест Абджапаров. Рахмат, біздің студияға келгеніңізге. Сіз кино тартчылығыңыз, сценарийлерді жазып, анан мына жақында китеп чыгарыпсыз. Тарихи китеп. Кыргызым деген. Эмне үчүн мындай муктаждык пайда болду? Кандай? Эми бул муктаждык, бул учурдун бир муктаждыгы болуп калса керек. Анткени мен ошол жаш кезимен эле аябай ушул бир коомдук илимдерге аябай кызыкчумун да. Ошо мектепте биздин физика айыбыз ушул көп кандайдыр таасир берген окшойт. Анан институт окуп жүргөндө мен ушул диамат, истмат, анан марксизм, ленинизм, история КПССР аябай жакшы көрчүмүн да. Ошондон улам анан жанагы диний философияларды да кийин баягы Кудай бар, Кудай жок деген тегерегинде анан көп ошо китептерди окудум, өзүм да кызыкчымын. Анан бул мени тасмаларымдын дагы башында ошо Манаска тууралуу, анан кичине мистикалык жактарды дагы көп пайдалангандыктан кандайдыр бир ички табитиме ушул кыргыздын каяктан чыккан, Манас эмне болуп пайда болгон, манасчылыктын касиети эмнеде деген суроолор уламдан улам пайда болуп жүрүп отуруп, анан бул коронавирус ушундай шарт түзүп берди. Отуруп алып анан мен ушу кино тартпаган үчүн. Кино тартпай калдым да. Сценарийда ооба, сценарий жазылды. Бул экинчи жагы ошо Сагынбай Орозбаковго арналган сценарий. Ал эми эң негизгиси могу башында бул кыргыз ким бул өзү. Байыркы гректер айткандай, сен өзүңдү өзүң бил дегендей, кыргыз биз өзүбүздү өзүбүз билебизби деген суроого биз көрсө өзүбүздүн тарыхыбызды унутуп калган экенбиз. Ооба, арабызда бар, ошол эле санжырачылар бар, ошол эле ар кандай инсандар азыр чыгып атат. Кыргыздын тарыхына көп мындай көңүл бурган, тарыхына эле эмес, кыргыздын касиетине көңүл бурган инсандарыбыз көп чыгып атат. Ошолордун көрүнүктүүсүн айта кетсек, ошо Дастан Исламович Сарыгуловду айтсак болот. Азыр жаш жигит Кубан Чороев чыгып атат. Ошо ДНК генеалогия менен кыргыздын тарыхын казып, санжыра менен жуурулуштуртуп, анан кыргыздын улуулугун далилдеп атышат да. Анан мен дагы ошол өзүмдүн ойлорумду ушул жерге бир камтып койсом, ушул жер менен ошо эл менен бөлүшсөм деген чечимим ушундай бир китепке айланды. Анан бул жерде мен таянып аткан булактар бул албетте Фоменко Носовскийдин жаңы хронологиясы. Бул жерде Жайсаң Үмөтұлының Айкөл манасы, кайыптан алып жүргөн Беби Мария Муса кызынын. Бул жерде Темиралы Кунашевдин Мудрый Коран и пространство время деген китеп, бул жерде Самат Кадыровдун Теория единого полясы, Уңгу тала жөнүндө. Бул жерде албетте биздин санжырабыз. Анан эң орчундуу нерсе, мен ошол көп угуп, Анатолий Клёсовдун генеалогия илими да, ДНК генеалогия илими, ошону келтирип, анан ошо бардык булактардын ар кайсы жерде болгон булактарды шуруудай кылып бир жиптин бир өзөккө байыртан баштап, жада калса ошол клетканын пайда болушунан баштап ушул биздин күнгө чейин мындайча айтканда тизип келип, анан ошонун негизинде жыйынтык чыгарып атам. Биз эгерде тарыхыбыз ушундай болсо, демек биздин тарыхыбыз келечекте кандай болуш керек? Анан ушундай корутундууга келип атам. Бул эми корутундуу десем болот. Кыргыздын касиети бул дүнүйөлүк адамзатка сакталып келген мурас. Себеби адамзаттын баары тең көчмөн цивилизациядан чыккан, бирок өзөгүн жоготуп койгон. Анан ошондуктан бүгүн дүйнө жүзүндө башаламандык кризистер болуп атат. Ал эми кыргыздар болсо ошол түпкү биздин нугубузду сактап келип, бүгүнкү күнгө чейин сактап келгенбиз. Демек ошол сактап келген немебиз, мурасыбызды биз ошол мамлекеттин деңгээлине жуурулуштуртуп, элибиздин каада салтыбызды алдыңкы орунга коюп, анан руханий маданиятыбыз менен башка мамлекеттерге таасир этип, анан
барып керек болсо дүйнөнү сактап калуу бир ыкмасыбыз деп койсом болот да. Кыргыз бул бүгүнкү күндө дүйнөсүн сактай турган эл деп дагы ушундай бир бекем корутундуга келип калдым десем болот да. Анткени 1000 жылдап эч кандай мындай бир азыркыдай технологиясы жок, бирок сакталып келген ошол цивилизация деп коелу. Акыркы мына 10 эмес 100 жылдын ичинде башка жакка бурулду, технология жагына, мындай бардык жагынан бул кандайдыр бир баягы үй бүлөлүк системанын башкаруусу бизде уникалдуу болгон экен. Мисалы, балдарды чоң атасы, чоң энеси тарбиялаган. Бүгүн бизде садиктер тарбиялайт. Ар бир баладан баштап карыганга чейин сен өзүңдүн ордуңду бил деп сүйлөчүбүз. Ордуңду бил деген кандай? Сен албетте кичинекей ымыркай кезиңде энең сени тарбиялайт, бирок битке чоңойгондон кийин сен мал багышың керек, отун жарышың керек, эт бышырышың керек, суу куюшуң керек, аттандырышың керек. Ал эми андан дагы чоңураак баягы алдуу күчтүү болгондо сен элиңди коргошуң керек. Анан барып анан баягы бир акылмандуулукка жеткенде, бир кандайдыр бир жашка келгенде сен сый урмат көрүп туруп, сен акыл бөлүшүшүң керек. Сен өзүңдүн тажрыйбаң менен падышага кеңеш беришиң керек. Сен аксакалдардын сотуна катышышың керек. Сен кандайдыр бир аксакалдардын кеңеши менен элиңдин бара жаткан жолуна бир кандайдыр бир нук салып беришиң керек. Ал эми кыздарды ала турган болсок, бул кыздын 40 чачуулуу деп туруп, ал боже төрөлгөндө эле бир өзгөчө бир төргө отуруп, өзгөчө сый урматка ээ болуп, анан энелеринин арасында жүрүп, жана кол өнөрчүлүккө үйрөнүп, өзүнүн жанагы себин даярдап, анан анткени ал башка кыз чийден чыкар деп коет да, башка жакка барганда ал ошол башка үй бүлөнүн кызматын кылып, бирок бара-бара ошол чарбасына ээлик кылып, кийин байбиче болуп туруп, анан ошол тарбияны дагы, ошол ээликти дагы ошол байбиче кылып, ошо сый урматка ээ болчу. Мындайча айтканда гармония болчу. Адамдардын ичинде бийликте болсо эң акылмандуу, эң эр болгон гана бийликке келчү. Уруунун кол башчысы бай манабы болсо өзүнүн уруусун толугу менен бакчы. Кулдар болгон эмес. Бизде жана прикасаемый, неприкасаемый дегендер эч качан болгон эмес. Кастылар. Анан ошол сыяктуу табият менен биздин мамилебиз өтө мындай аяр мамиле болгон. Сууну булгаба, жерди булгаба, чөптү котор, малдыңды сыйла, мисалы койду теппе, жылкыны башка чаппа деп сый урмат болгондо, биз ошонун баарын бүгүн жоготуп аткан учурубуз. Анан көрсө ушул бузулган нерсе азыр дүйнө жүзүнө таркап, азыр бирин-бири сыйлоо жок. Биз азыр көрүп атабыз, Америкада эмне болуп атат? Биз көрүп атабыз, коронавирустун баягы илдетти баарыбыз башыбыздан өткөрүп атабыз. Ошонун баары башаламандыктан чыккан, жана гармониянын жоктугунан да. Анан бул жерде жада калса, бул жерде концептуалдуу түрдө жазылган, бул чечмеленген эмес. Мен азыр чечмелеп атпаймынбы? Бул жерде жада калса, биз эгерде ата бабаларыбыздын салтын кайра кайтарып келсек, бул жерде юриспруденцияны дагы биз ошол ата бабаларыбыздын кантип соттошкон, кандай чечим чыгарган, ошону биз жуулуштурбасак, бүгүнкү күндө биздин сот системасы, сиз өзүңүздүн башыңыздан өткөрдүңүз кандай система экенин, калыстыкты мындайча айтканда, эгерде саясий буйрутма болсо, сен ал жерден качып кутула албайсың, сен аргасыз баш ийгенге же болбосо түрмөгө отурганга аргасыз болосуң. Ал эми андан ылдыйкы деңгээлде сот системага жетпей эле кыргызчага чечип калышкан. Баягы байыркы кун төлөмөй бизде калып калган, а мамлекет болсо куржакалак калып атат да. Ошондуктан байыркы биздин кун система менен азыркы уголовный кодекстин бир туура жерлерин жуулуштуртуп туруп, ошол кун системасын мамлекеттин деңгээлиге көтөрсө, анда жанагы бүт чөнтөккө кетип аткан акчалардын баары мамлекетке түшөт эле дагы, жанагы ошол айыпкер
ошо бир күнөөкөр болгон адам ал сотко барганга умтулуп ошо соттон өтүп төлөөчүсүн төлөп анан мындайча айтканда түрмөдөн да кутулуп же болбосо такыр эле төлөй албай калган болсо анда аргасы ошо түрмөгө кете турган системаны сөзсүз түрдө биз ойлоп чыкпасак бүгүнкү сот системасы өтө мындай ырайымсыз кебетесин кийип калды десем болот. Баары бир акчага чечилип атат. Маселенин баары. Бүт акча менен чечилет. Мындай сен тоогурдап алдыңбы? Следователь кармайт, анан айтат: "Сен муну бул эчтеке эмес" дейт. "Сен бул да кылмышка сени жармаштырып коесуң." Анткени ачылбай калган кылмыштар көп да. Ошол анан башка кылмыштарды мойнуна илип, мойнуна алдыртып, анан эгерде мынча акча берсең, сени бошотобуз деген системага кирип калган. Бошой албаса кийинки система кетет. Анан кийинки система кетет. Канчалык жогорку даражага кеткен сайын ошончолук көп акчаны талап кылынат. Анан бирөө айтат: "Андай система кирсе, анда мен кишини өлтүрүп коюп эле акчамды төлөп кутулуп кетпейинби" дейт. Кечирип коюңуз. Бүгүн кишини өлтүргүң келсе, сен жөнөкөй эле ошол акчаңды барып заказ кылып туруп эле өлтүрүп саласың, эч ким билбей калат. Билип калса, сен сотко акча берип кутулуп кетесиң, башка бирөөнү каматып ийет. Бул системаны биз өзгөртпөсөк, мисалы азыр түрмөдө жарымынан көбү күнөөсүз отурушат. Же болбосо акчасы жок торго турушат. Акчалуу бар криминалитеттин баары боштондукта жүрөт. Ошондуктан биз эгерде кыргызчылыкты мыйзамдаштырбасак, анда жана коррупция дегенден эч качан кутула албайбыз. Коррупцияны күрөшүү деген нерсе бул жөнөкөй баягы кур жалак ураан да. Бул бизге ошондой системаны алып келип коюшкан. Биз андан кутулуунун жолу, менин оюмча, жалгыз эле биз ыйманыбызды кайра түпкү ата тегибиз бизге калтырып кеткен мурасыбызды кайтарып, биз кайрадан адам болууга умтулбасак, биз бул айлампадан эч качан чыга албайбыз да. Тигил закондуулук жанагы кагазга жазылган эрежелер менен салтты айкалыштырып, эски байыркы нерселер менен азыркы жаңы нерселерди айкалыштырып, бияктын жакшысын, бияктын жакшысын алып. Биздин каныбызда калган да, мисалы өлүм жазасы чыгарылчу эмес да. Сен ошол өлүп калган, эми кокустуктан өлүп калганбы, атайын өлүп калганбы, сен ошол туугандарынын баарына кун төлөп кутулмайынча сен мындайча айтканда сени кое бермек эмес. Же болбосо сен элден кубаланып кетишиң болчу. Сен өзүң эле качып кетишсиң. Андайлар толтура. Баягы бирөөнү өлтүрүп качып кеткендер элден. А мындан өткөн жаза, мындан өткөн кордук болгон эмес. Өз элинен айрылып калыш бул эң оор жаза. Өлүмдөн да жаман жаза бул өз элинен айрылып калыш болчу. Анан бул жерде мен эми баягы кыргызчылыкты толугу менен алып келишти деп айтып аткан жерим жок. Же болбосо машинени таштап атка минели деп аткан жерим жок. Мен унутпайлы деп атам. Биз жуурулуштуралы деп атам. Каныбызга сиңген үрп адатыбызды азыркы бизге таңууланып аткан батыштын римское право менен жанагы мамлекеттик жүрүү системасын айкалыштыралы деген гана нерсе да. Ошондо эгерде мисалы коррупция деп атабыз да, коррупция. Бирок коррупцияга бизге таңууланып калган системаны орнотуп коюшту да 91-чи. Мындай. Советтик Союзда коррупция болгон, бирок анда кандай десем, баягы баары тегиз болуп, жанагы өзүбүздүн элибизден, жана завсклар дүкөнчүлөргө барганда өзүбүздүн элибизден эле анан жанагы катып чоңдорго берип атып коррупция кылып жана дефицитти жаратканбыз да. Азыр деле коррупция биз эмнеден? Биз өзүбүздөн пайда болуп атат да. Биз мамлекетти коррупцияны күрөшөбүз деп атабыз. А биз өзүбүз менен эмнеге күрөшпөйбүз? Гаилерге берип атабыз да, докторлорго берип атабыз да, мугалимдерге берип атабыз да, жакшы баа алыш үчүн, диплом алыш үчүн, бирөө бирдеме жазып бериш үчүн. А бул эмне, коррупция эмеспи? Биз өзүбүз оңомоюнча жогорку жакта да коррупция оңолбойт. Биз толугу менен элибизди тарбиялашыбыз керек. Биз азыр мына бул жерде тарых болуп атпайбы? Улуу, касиеттүү кыргыз эл экенибизди биз тааныганда, биз демек өзүбүз ошо өзүбүздүн статусубузга жараша жүргөн турганыбыз, келечегибизди ошондой түзүшүбүз керек деп туруп, келечекке сүрөттөмө пайда болот.
кыргыз эли 50 жылдан кийин 100 жылдан кийин дүйнө жүзүнө үлгү болот деген бир максат коюп койсок, бир ошол жака бара турган бир жолубузду сала турган бир нук салып алсак, анан бара тургандан ошол кезде мисалы 50 жылдан кийин бүгүнкү төрөлүп аткан балдар кандай болуш керек десек, биз ошол жерден ошо тарбиядан баштайбыз да. Биринчиден садиктерде кандай тарбия жүрүш керек? Biz kayra saltыбызды kayra kaytarıp gelişimiz gerek. Ошол жерге сый, урматты, тилибизди, динибизди, дилибизди, анан мугалимдерге атайын курстарды уюштуруш керек. Кандай окутуш керек? Мындайча айтканда, юриспруденцияда реформа керек, билим берүүдө реформа керек, медицинада сөз түрдө реформа керек. Себеби биздин медицина толугу менен жанагы дүйнөлүк фармациянын кулу болуп калган. Бул бүгүнкү күндө дүйнөнүн курал саткандан кийинки эле экинчи орунда болгон бул фармация бизнеси. Буларга канчалык көп оору болсо, ошончолук алардын бизнеси өтөт. Анан булардыкы бүгүнкү күндө Советтер Союзунда бир 10 сомго сатып алган дарыны бүгүн болсо 300-400 сомго сатып алабыз. Бул ошол эле дары, ошол эле илдеттен айыктырат. Просто баягы капсулалар бар, ичинде порошогу бар, же болсо жана сууга кошуп ичесиң. Болгон айырмасы ошол болбосо, негизи эгерде биз чыныгы табият менен жуурулушуп жашабасак, биз эгерде денебиз менен баягы жаныбар менен мындай маанайыбыз жарык болуп, руханий дүйнөбүз толук болуп жашабасак, биз ооругандан ооруй беребиз, медицинабыз дагы анан ушинтип көбүрүп жабырып, бизнес структурага айланып калат да, бара-бара. Антип эле ошондой болуп калды. Совет мезгилде мына баары туура айтылган, жана лозунгдар, идеология эл үчүн. Бирок жетекчилер ошону айтып аткан жетекчилер өздөрү аны карманган эмес ошол эрежелерди. Эми ар кандай жетекчилер болгон. Мисалы мен санап кетейин, Жусуп Абдрахманов бул жанын берген мамлекет курулуш үчүн. Исак Разаков өзүнүн өмүрүн арнаган ушул кыргыз элин өнүгүп өтүп кетишин деп. Турдакон Усубалиев кандай сөз айтпай эле баары бир кызматын өтөгөн. Анан Абсамат Масалиевди мен жакшы билем. Ал мындайча айтканда көп айтылчу, аңгызы кеп болуп калган да элде. Баягы коюн союп алып, кымызын алып барып турганан баягы алып барып бериши да башкармалар эме болуп жүргөндө. Обком секретары болуп калганда көлдө жүрдү да. Ошондо алып барганда анан аялы кадимкиден коюн кабыл алып, белектерин алып, коноктоп, сыйлап, анан кайра өзүнүн коюн союп туруп, анан кайра өзүнө салып бериши экен да. Мындайча кыргызчылыкты бузган эмес, бирок ошол учурда коррупцияга малынган эмес да. Анан бизге 91-жылы коррупционный схеманы бизге салып беришти да. Биз ошону менен жашап атабыз, биз эми ошону кантип сындырышыбыз керек. Анан бул жерде аягында аягында ошо мыйзам катары берилген. Мына Кыргызстан деген главасында эң аягысында эң таң калыштуу нерсеси ошол эң акыркы беттер бул 40-чы экен, анан 41-чи экен. Кыргыздар 40 ууздан жаралганбыз да, 40 чоросу болгон, 41-чиси Манас болгон, 41-чиси. Ошол 41-чисине бул жерде мына Кыргыз Республиканын президенти деп турат. Бул ушул мыйзамга кол коюп берсе, ушул жерден анан кыргыздын жаңылануусу, оңолуусу башталат. Мен 16-жылдан бери какшап келатам. Тоң жергесин өзүнчө бөлүп, ошол жерге салтты, ошол жерге үрп адатты, ошол жерде маданиятты, ошол жерде рухту, ошол жерде духту сактай турган бир өзүнчө корук кылып бергиле. Анан ошол жерде байыркы системанын баягы башкаруу системасы, салты болуп, анан ошол жерге анан адал акча, инвестиция болуп келип, ошол жер көбүрүп байыга баштаганда, ошондон өзүнөн эле Кыргызстан ошол системага өтүп кетет. Бул жана мыйзам ошол тоң коргоо жөнүндө. Тоң коргоо жөнүндө мыйзамы ошо 40-чы, 41-чи бетке өзү түшүп калыптыр. Мен аны атайын эметкен эмес, редакция жасагам. Кийин карасам 40-чы, 41-чи беттер экен. Бул дагы төлгө деп койдум. Бул дагы бир жакшылыктын Кыргызга келе турган бир жакшы бир пут деп эсептеп атам. Анан эгерде биз ошол өзүбүздү билбесек, өзүбүздүн тарыхыбызды улуу деп тааныбасак, биз бүгүнкү күндө ошол касиетибизди кайра кайтып келе албасак, биз ушул башаламандыктан эч качан чыкпайбыз деген уже бул факт болуп калды да. Биз көрдүк, мына 30 жылдан бери эле бир айлампанын ичинде жүрүп эле чыга албай атканыбыздын бирден бир себеби ушунда да. Мындай жоопкерчилик жок сыяктуу. Анткени муну Кыргызстандын жетекчилери өздөрү ойлоп таап
өз мээнети менен мындай жетип, өз акылы менен анан ишке ашырып аткан нерсе эмес, сырттан келген үчүн булар эч мындай бир жоопкерчилик сезбейт. Жок, мындай жоопкерчилик сезген күндө дагы сен колуңан келбейт да, өзгөртүш. Колуңан келбейт. Сен бийликке келесиң, анан жанагы схеманы кантип өзгөртөсүң? Турат да схема. Аны мисалы сен бул министрди алмаштыр, ал министр деле ошондой кыла берет да. Ал деле урдайт да. Тигил мисалы жол сал десең, ошол жолдун бир 2-3 сантиметрин урдап алса эле чөнтөгүнө чыгып калып атпайбы? Аны жоя албайт да. Демек аны жоюш үчүн эмне кылыш керек? Биздин эл башчыбыз мен муну кантип өзгөртөм деп суроо бергенде, ал өзүнүн ушул падышалык мөөнөтүндө өзгөртө албайт. Мен муну 50 жылдан кийин өзгөртөм деп ой койсо, эгерде мен ошол 50 жылда болгон реформаны жасап азыр түптөп койсом, балким мен бүгүн жаманатты болом, балким мен бүгүн акчаны башка жакка сарптап коем, балким бүгүн элибиз кичинекей кыйналып калат. Бирок мен ушуну түптөп кетсем, 50 жылдан кийин ушу түптөлгөн нерсе пайдасын берет деген өзүн өзү ойлобогон, келечекти ойлогон бир падыша сөзсүз түрдө келет деп ишенем да. Дагы кандай нерселерди ушу тарыхтан алса болот азыркы заманга? Эми биринчиден бул жерде дагы бир орчундуу нерсе биздин баягы исламчы менен теңирчиликтердин кагылышы да. Бул баягы абадан келген нерсе. Негизи бул жерде мен далил деп келтирип атам да. Ислам менен мусулманчылыктын экөөнүн айырмасы асман менен жердей. Темиралы Кунашевдин китебинде ошол ал архивтерден таап чыгыптыр. Мухаммед пайгамбар Азирет Алыны чоң газатка бата берип атканда мынтип айткан экен. Орто Азияга баягы исламды киргизип атканда. Сен тоолуктарга кылыч салба, алар бизден мурун мусулман болгон деп айткан экен. Ислам динин алар кийин кабыл алып алат деп. Айрып койгон ошондо элечи. Экөөнүн эки башка экен. Мусулман деген сөз бул Кудайга туура бараткан пенде деген сөз экен. Ислам бул жанагы халифатты куруучу административдик система да. Бул элди башкаруу системасы, бул ислам дини. Ошол ислам дининде жүргөндөр баары эле мусулман эмес экен, көрсө. Мусулман, мусулман деп коет кыргызда. Бул чыныгы эле баягы эч кимге залакасы тийбеген, туура сүйлөгөн, ыйманы менен кеңешкен, жанагы ар бир сөзүн байкап сүйлөгөн, бирөөнүн көңүлүн оорутпаган адам, жана Кудайга, Кудайдын алдында күнөөгө батпаган адам бул мусулман болгон. Ал эми ислам дининдеги адам бул болсо, ошо сен сөзсүз түрдө намазга жыгылбасаң башымды алам деген, бул ошол ислам дининин өкүлү. Ошо экөөнүн айырмасы чоң да, муну билип коюшубуз керек. Бирок ислам дини дагы, ошол мусулманчылык дагы бул кыргызчылыктан чыккан, теңирчиликтен чыккан. Теңирчи менен исламды кайраштыруу бул мындайча айтканда эл бузарлар, эл бузукулар, жана чаламолдо дин бузарлар ошондой кылганда. Мен мурун деле айтчым, эгерде Мухаммед пайгамбар, Иса пайгамбар, Будда, Манас отуруп алып сүйлөшсө, алардын ортосунда карама-каршылык болмок эмес. Карама-каршылык каякта? Интерпретацияда. Ар бир кийинки мураскер ал өзүнө жараша оңдоп, түзөп, ал элдер баш ийдириш үчүн Курандагы бурмаланган, Инжилде бурмаланган, Торатта бурмаланган, бүт бар бурмаланган да. Негизи түп тамыры, түп табити кыргызчылын макал лакаптары ошол эле Инжил, ошол эле Куран, ошол эле Торат. Ошол эле коммунисттик партиянын манифестинде ошол эле биздин кыргызчылыктын түп тамыры жанагы табият менен жуурулушуп тең салмакта жаша, адамга менен адамча мамиле жаса, улууну сыйла, кишини урматта, аялга кол көтөрбө деген кыргызчылыкта байыртан эле болгон. Ошондуктан кыргызда эч качан баягы гендерный неравенство болгон эмес. Гендерный качан келген? Кийин баягы ислам дини бизге таңгулагандан кийин аял бул киши эмес, аялды 4 аялга чейин алсаң болот деген нерселер киргенден кийин анан аялдын укуктары бузулуп калган. Кыргызда аял менен эркектин укуктары тең болгону бөлүшүп алышкан. Мына боз үйдүн биягы сеники, боз үйдүн биягы меники. Бул жака сен кийлигишпе, бияка сен мен кийлигишпейм. Ошентип экөө бир бүтүндү түзгөн. Аял төрөп берген,
аял тарбиялап берген, эркек болсо жерин коргоп берген, элин сактап берген. Ошентип анан малын чогуу бирге, мисалы эркек малын кайтарса, аял сүтүн саап, курут жасап, анан ошентип анан оокат кылышкан да. Бул гармонияны биз кайрадан жөнөкөй эле түздөн түз эле алып келип эмес. Биз ошону изилдеп, анан бүгүнкү учурдун, бүгүнкү заманбаптын ошол эле бул жерде далилдеп атам да, жанагы Алла деген сөз, Мукамбет деген сөз, ыйман деген сөз, шарият деген сөз бүт эле кыргыздан чыккан экен да, кыргыздан. Анан ошол кыргыздан чыкканын бул жерде далил болуп атат. Мукамбет пайгамбар кыргыз болгонун Дастан Сарыгулов далилдеп атат. Иса пайгамбар кыргыз болгонун. Эми кыргыздыгымдай чоң маанидеги R1A1. Бизде 65% R1A1 ДНК генеалогия бизде экен да. Гаплогруппасы. Ошол еврейден левиттери кийин бул жерде келтирдим тарыхый. Левиттер бүгүн Нетаньяху ошо R1A1 экен. Ал левиттер ошонусу бар. Ошонусу бар. Ал еврейлердин ичинде бул өчүндү каста болгон, духовный каста левиттер. Еврейлердин ичинде каста болгон. Алар эмне кылган? Алар храмдарда, жанагы сыйына турган жерлерде кызмат кылган. Булар эл, ошонун эл эмес, бул келген элдер болгон. Булар болсо мүлккө, жерге, байлыкка ээлик кыла алыш эмес, бийликке да кыла алыш эмес. Булар бийликке качан келген? Так Сулайман келгенде, Сулайман левит болгон да. Ал бийликке келгенде ошо левиттер ээлик кыла баштаган. Так Сулаймандын көз өткөндөн кийин левиттер куугунтукка учурап кубаланган, бүт мүлкүнөн ажырап туруп анан качышкан Израилден. Качып барып анан хазарлар орустардан талкаланган, хазарлар болсо алар дагы иудейлер болгон. Анан ошолор кошулуп алып туруп анан дүйнө жүзүнө таркап, бүгүнкү күндө атактуу жана Эйнштейн болобу, кайсыл еврей болобу, Мандельштам болобу, улуу еврейлердин баары левиттер ДНКсы R1A1 болуп атат. Мындайча айтканда, Иса пайгамбар да ошол R1A1 болгон. Анын эмесин кантип тапкан ДНКсын? Левиттердин ДНКсын азыр изилдеп атат. Жок, Исаныкы ошондой бар экенин кантип? Исаныкы ал мындай болуп атат. Бүт пайгамбарлардын баарыныкы, бул жерде мен келтирип атам да, түмөн ата, бул Нух пайгамбар. Нух пайгамбар алгачкы жолу батааны алып, бул көчмөн болгон. Анын мындай лингвисттер айтып атат да, Нух пайгамбардын байыркы тили кыргызча болгон деп атат. Бул эми кыргызча дегенде азыркы кыргыз эмесми, жалпы көчмөн деп айтсак болот го. Жок, көчмөн эмес. Именно баягы биздин кыргыздын азыркы сүйлөп аткан бул байыркы тил болуп атат да. Кийин өздөштүрүлүп, мисалы байыркы аспап комуз болуп атат. Башка инструменттерде ошого сыяктуу бүт баары эле латтар бар, же болбосо зымдан жасалган, же болбосо темирден жасалган, бүт өздөштүрүлгөн да. Жалгыз комуз өздөштүрүлбөй калган. Кыл жанагы ичеги менен эле жыгачтан жасалган да. Бул байыркылыгы. Жосу мен Германиядан бая пиво заводун алып барышты да. Биз өзүбүз бозо сатып калдык да. Бозонун технологиясы жасалган аябай жакшы билем. Пивонун көрсөтсө точно бозонун салган экен да пиво. Просто акыркы очищениясы кетет экен, очищенный болуп туруп эметип кетет экен. Ошон үчүн мен Германияга барганда жанагы өзүм пиво ичпейм, ичкиликти ичпейм. Бирок бозо ичем. Анан Германияда жанагы Вайсенбир деген бар, ошол Вайсенбир не очищенный пиво, бозо да, кадимгидей бозо, даамы да окшош. Бул эмнени айтып атат? Биздин ата тек барып туруп ошо бозо салып, жана орустардын бузит этет деген сөз. Ошол бозо тарап отуруп туруп, анан ошол Германиядан анан пиво болуп чыккандан кийин. Сөз тили барган эмес, окшош шартта ошондой болуп өнүккөн. Жок, окшош шартта эмес. Биздики басып алган да бүт эле. Атиланы алгылачы, Атила же болбосо мына Гундар, Хунгария деп атпайбы, Гундар. Күнели, нур тукумдуу эл, кыргыздар. Эми буну бул жерде мындай тезис менен берген. Анан ал тезистин ичинде уже ссылкалар бар да, каяктан ошону караса болот. Фоменко Носовскийден караса болот, ДНК генеалогиядан караса болот. Анан алгачкы жолу ошо дүйнө жүзүндө алгачкы жолу илим менен динди журуштуруп формуласын ачкан бул кыргыз Самат Кадыров болгон.
Самат Кадыров кадимкидей эле физика менен буну көп окумуштуулар таанып билип, бирок эмнегедир ошондой бир указ берген. Аскар Акаев жана Эйнштейновский чтение кылып туруп, Эйнштейндин теория относительностун бул залакка келгенде деп Самат Кадыровдун теориясын талкалап, ошондон кийин бир аздан кийин эле көз өтүп кетти. А бирок анын теориясында ошо Куран менен шайкелеш келген формуласы чыгарылган да, теория единого поля деп. Бул дагы бекеринен эмес да. Биздин убактыбыз эмес. Хорошо. Эми кыскача бир нерсени айтып коеюн. Бул китепти бир-эки ооз менен айтуу мүмкүн эмес, чечмелеп да айтуу мүмкүн эмес. Анткени бул айттымбы, бул өмүр баянымдын сыгылган бир корутундусу. Ошондуктан муну кичине таанышып коюш керек. Андан кийин анан мага претензияларды айтсаң, мен жооп бергенге даяр болом. Рахмат чоң. Бизде конокто кинорежиссер, кинодраматург жана киносценарист Эрнест Абдыжапаров болду. Рахмат сизге. Рахмат сизге. Саламатыңыздар.